Көңіл бұрыңыздар жақшылар. 68 000 доллары бір аз кеми бар, 10 сотық жер аянтында жайгашкан бак тарактуу кошумча курулуштары бар. Даяр кирип эле жашай турган 3 бөлмөлүү үйү бар, жер үй сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош Алай трассасы 8-километр. Тактап айтканда Манас айылынын жогорку тарабында жайгашкан ушул жер өз кардарын күтүүдө, сиздерге ушул үйдү обзор кылып тартып көрсөтөбүз. Бул жерде мечит, мектеп, бала бакча, сос объектилердин бүт бардыгы бар. Керек болсо кошумча курулуш курам дей турган болсоңуздар, кирпич завод жаныңыздарда, шагыл завод жаныңыздарда. Айтор, сиздер кыйналбайсыздар. Анан суусу жакшы, абасы таза, шамал бак, өтө сонун жерде жайгашкан да. Бул жагы Мады Башбулакка чейин, бул жагы 5-километрден баштап эле үй, жер издегендер болсо, анда чамдаңыздар. Эсин номер экран астында камтылган, чалыңыздар. 68 000 доллар ырымына бир аз эле түшүрүлүп берилет. Бул жерде 3 бөлмөлүү жакшы шарттагы үй, склад, 3 очок тапчан, тандырканасы, 9 тонналык суу кампасы, андан кийин баня, душу, туалети, анан бул жагында болсо сарай бар, 11 метрге 4 метр. Үстүндө чөп дагы жыйылып турат. Астында ташы бар, кошумча бул жерге 2 этаж үйдү салам дегендер үчүн даяр место. Ташы да даяр. Бул жакта бак тарактарын көрүп турасыздар. Алма, өрүк, гилас, кокон гилас. Бул жагында тыт бар экен. Бул жерге жер жемиш, картошка, помидор, болгар, капуста, бүт бардыгыны жайнатат экенсиздер да. Суу чыгып турат тынбай. Кыскасын айтканда, сиздер издеген жер үйдү биз таптык, тартып обзор кылып көрсөтүп берип атабыз. Кызык болуп аткан болсо, ушундай жер үй издегендерге жөнөткөндү унутпаңыздар, Көчө тараптан келүү жолдорун бир катар тартып көрсөтөлү, андан кийин сөзүбүздү ушул жерден улантабыз. Учурда мен Ош Алай негизги трассасынын боюнда 8-километрде Манас айылынын өзүнө кирип бара турган поворотто турам. Мындан дальше кетсеңиздер, Мады айылынын центри, дальше Алай Чоң Алайга кетесиздер. Ал жактан дагы келсеңиздер болот. Бул 8-километр. Бул Манас айылы деп жазып турат эле. Ал тактайчаны алып коюптур. Мамадамов Аскарбек ажы атындагы көчө менен түз чыгып бара бересиздер. Асфальт жолдон чыкпай, нары бери оңго солго буйта болуп туруп, мектепке барат бул жол. Андан дальше дагы чыгып бара бересиздер. Каналдан өтүп оң тарапка буруласыздар. Жолдон дагы даректи айтабыз. Жанагы биз көрсөткөн жолдон түз чыгып келгенден кийин канал бар. Каналдан өтүп эле оң тарапка бурулуп, бир 300 метрге жетпей, өзү жол бурулуп келет. Түз келгениңиздерден кийин Ачы көчөсү бир дарегинде, мына ушул жерден солго буруласыздар. Солго бурулганда Шабданов Жаныш атындагы көчө жазуу тактайчасын көрөсүздөр. Ичкери кирип барасыздар, 50 метрден кийин солго буруласыздар. Сол жака бурулгандан кийин 50 метрдей жүрөсүздөр. Жолдун оң тарабында буйруса Шабданов Жаныш көчөсү 7-дарек. Дал ушул көчөгө киргенден кийин оң тарапта бара бересиздер, кире бересиздер. Бул жагы тупик экен, караңыздар. Бүт суу светтер келген, көчө тарабында интернет кабелдер тартылып, түнкү жарыктандыруулар дагы орун алыптыр. Өзүңүздөр дагы столбалардын башында көрүп турасыздар. Жүрүңүздөр, эми үйдү тартып көрсөтөйүн, Так, бул үйдүн узун туурасы 12,5 6,5 экен. 12,5 6,5. Ички ремонтторун дагы өзүңүздөр көрүп турасыздар. Орто. Өзүңүздөр кааласаңыздар, каалагандай кылып ремонт жасап алсаңыздар болот. Кире бериш жайы узун коридор, типа мындай кандай десем, холл сыяктуу экен, олтуруп ушул жерде, Ары бери тамаша кылып дегендей. Эми сиздерге киргенден кийин оң тарапка бурулган ушул бөлмөнү көрсөтө турган болсок, бул бөлмө спальня. Сиздер көрүп турган эмеректердин бүт бардыгы калат. Кээ бир гана керектелүүчү ушундай, мисалы үчүн керебет кетиши мүмкүн, мына ушул бурчтагы эмерек кетиши мүмкүн. Бул жакта телевизор сөзсүз кетет, Wi-Fi калат. Көрдүңүздөрбү? Wi-Fi дагы бар экен. Экидүү жылытуучу ыш печкеси бар экен. Бир тарабы бул жакты бөлмөнү жылытат. Ортоңку бөлмөгө кире турган болсок, бул жагы универсал кыргыз комнатасы, жазында жаздап, кышында кыштай турган өтө сонун үй, печкасы бар. Кышта ушул эле бөлмөдөн чыкпасаңыздар керек. Күпүлдөтүп, отту жагып, майкачан кыштан чыксаңыздар болот. Кичинекей эле, бир аз эле отун таштасаңыздар, ошону менен бир тамак пышат экен да. Жакшы. Бул жакта дагы телевизор бар экен. Муну дагы алып кетсе керек. Жакшы. Жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөгө кире турган болсок, бул жагы зал, конок бөлмөсү. Коноктор келе турган болсо, ушул жерден тосуп узата бересиздер. Узун туурасы 6га канча чыкты? 3,80 чыктыбы?
360, 370 чыгат экен. Бул жагы мына асман түстүү сонун көрүнүш, обойлор чапташтырылган, люстра бар, софиттер бар, занавескалар тартылуу, асты болсо так ОСБ болуптур, обойлор чапташтырылган. Но элемерээк ушул жерде жайгаштыбы, ушул бойдон калат достор. Муну кыймылдаткан сайын дагы сапаты кетет. Сиздерге насип кылсын, буйрусун. Бутой техникалар бул эми кандай каалап кетеби, аны өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Панорамный терезе. Эми сыртка чыгабыз дагы кошумча курулуштар менен таанышабыз. Жүрүңүздөр. Азыр эми бул жерге эки этаж үйдү сала турган болсоңуздар, эсте бар экен. Ага чейин 3 бөлмөлүү үйдүн өзүндө жашай бересиздер. Сонун. Барган жерде азыр эми пышыкчылык, любой нерсени жеп кете берет экенбиз да. Мына суусу чыгып турат достор, мына. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Суу чыккан. Өрүктөр бар, шабдалылар бар экен. Мына складтан баштайын, Бул жагы склад чакан. Бир эле көз жүгүтүп коесуздар. Жакшы. Каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Андан кийинкиси үй чочок тапчандары менен. Мынакей, буюрса сиздердин жакшылыктарыңыздарга кызмат кылат. Керек болсо самовар дагы бар экен, газ келген, таганёк, Таганёк бар. Газ даяр экен. Мына сөрү тапчан. Каалагандай кылып өзүңүздөр иштете бересиздер. Сыртка чыктык. Сыртта дагы буюрса жазында, шабадада, шамалбак жерде чай иче турган жер бар экен. Кечинде дагы сонун салкындык болот. Бул өзүнчө тосулуптур. Жеңешканын, жеңебиздин чарбасы да багы. Бул жерден дагы суу чыгат, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Анын бул жагында болсо тандыр даяр, 9 тонналык суу кампа. Андан кийин бул жагы душ, бардык шарттары менен мына жуунуучу бөлмөсү, мотор бар экен. Бул жакта күзгү раковиналар бар, стиральный машина бар, аристон бар, кыскасын айтканда кафелденген. Сонун зыңк. Бул жактан күпүлдөдү отту жагасыздар. Банясыңбы, баня да. Мына жылуулаптыр. Дагы да жакшы жылуулап алсаңыздар болот. Мына ичкеринен бир тартып көрсөтүп койсоңуз. Эми айыл жеринде ушундай шарт болот да, андан өтөр кандай шарт болсун. Жакшы шарт түзсөңүздөр өзүңүздөргө жакшы да. Жүрүңүздөр эми, Охо. Өрүк дагы пышканы калыптыр. Бул жагы отун гана. Чөп, наркы беркилер ушул жакта экен. Жүрүңүздөр эми. Мана өлү жакты таптайлы, сарай бар ал жакта. Сиздерге насип болсун, $68 000 бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип болсун. Чындап издеп жүргөндөргө, үй издеп жүргөндөргө буйрусун. Эми ак жолтой үй экен. Ошол эми өнүп өсөлү деп, өзүнө деп көп курулуш материалдардын сапатына баа берип салган экен, айла жок. Башка жерден үй алып атат. Бул да жакшылык, достор. Ажаткана, тоок кепе, анан сарай бар. Сарайдын узун турасын айттык. 4-кө 11. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Мечит, мектеп, соц объектилердин бүт бардыгы жакын. Жолуңуздар сиздерге чейин эле асфальт басылган, таштак жол эмес. Эми бери бурулганда эле бир аз таштак болбосо, ал эсепке кирилбейт эле. Ошол канал бар, суу бар, түнкү жарыктандыруулар келген, интернет келген. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсин номер экран астында камтылган. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Ассаламу алейкум.